Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Укук медиа каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен мен юрист Султан. Баарыбызга эле белгилүү болгондой, Россия территориясында иштеген мекендештерибиз Золотая коронаны билишет. Ал Золотая корона Россия территориясынан запрет коюп салат, же болбосо ошондой эле көйгөйлөрдүн негизинде силер Россия территориясынан либо силер чыгып кете албай каласыңар, же болбосо кайра кирип келе албай каласыңар. Анын маселеси эмнеде, көйгөйү эмнеде? Силер Золотая коронаны алгансыңар, төлөбөй койгонсуңар. Же болбосо силер бирөөнү алып бергенсиңер, ал төлөбөй койгон. Ошондой көйгөйлүү маселелер аябай эле көп. Золотая корона бул организация деген силерди деген сотко бергенде 46-й отделге берет. То есть арбитражный сотко берет. Арбитражный сотко, например, силер деген Санкт-Петербург шаарында болосуңар, Сахалинде болосуңар, кайсы башка шаарларында болуп жүрүп, ошол жактан Золотая коронаны алып берип туруп, силер Москвага кетип калган болсоңуз, же болбосо Кыргызстанга чыгып кетип, кайра кирип Москвада болобу, кайсы башка шаарда болсоңуз, анан кийин 2-3 жылдан кийин силерде деген арбитражный соттон запрос келип, ушунча штрафың бар экен, ушунча задолженностьң бар экен деген уведомление келип, же болбосо силердин банковский картаңардан изъятие из счета денежных средств болуп аткан болсо, значит силерде деген ошол арбитражный сотко кайрылышыңыздар керек. Арбитражный сотко кайрылыш үчүн силер деген эң негизгиси ошол кайсыл жактан ошол нерсени кылгансыңар, ошону билишиңер керек. Ал жактан документте бардыгы тең жазылып болот. Ошол жакта анан кийин биз деген заявление жазабыз. Ал заявленияда мындай деп көрсөтүлөт. Эгерде силер Золотая коронадан чын эле акча ала турган болсоңуздар, ошол 46-йго направление болот. Ол 46-дон анан кийин ал силердин запретиңер приостановление болот. 46-й федеральный закондун негизинде. Ал жактан көрсөтүлгөн, эгерде силер Россия территориясынан чыгып кете албай калган болсоңуздар, силерге запрет болуп калат, чыгпайт деп Россия территориясынан, пока ошол задолженностьти төлөмөйүнчө. Но эгерде силерде задолженностьңар там, например, 200 000 болобу, 100 000 болобу, ошол ФССПнын базасында илинип кала турган болсо, аны силер төлөгөнүңөр аябай эле эме болот да, анткени аны төлөш керек. ФССП это федеральная служба, надзора, то есть эгерде силер деген запретиңер бар боло турган болсо, ошол запреттин эмненин негизинде киргизишет? Штрафтын негизинде, ошондой задолженностьтун негизинде, ошондой төлөнбөй калып калган кредиттериңердин негизинде ошолор бардыгы тең салып сала беришет. ФССП деген база бардыгына тең эле доступный база, аны да көрүп, Россия территориясынан чыгып кете турган болсоңуздар, ошол базаны көрүп чыгып кетсеңиздер болот. Но эгерде Россия территориясына кирип келатканда силерде деген подпункт 10, часть 1, 27 федеральный закон менен запретиңер бар боло турган болсо, аэропорттон ошол запретти коюп туруп силерге кагазды бере турган болсо, анан силер билбей турган болсоңуздар, эмне деген запрет экенин, кандай деген запрет экенин билбей турган болсоңуздар, бизге кайрылсаңыздар, биз силерге түшүндүрүп беребиз. Ал жактан мындай. Золотая корона эмне? Золотая корона деген ай сайын күндө, мындайча айтканда, арбитражный судка ушунча стопка документтерди тапшырышат. Ал стопка документтин ичинен 3 эле же болбосо 1 эле кабыл алынат. 90% заявлениянын бардыгы тең кабыл алынбайт. Ошон үчүн заявление эмне үчүн айтышат? Мен деген Золотая коронаны 5 жыл мурун алгам, 3 жыл мурун алгам, мен дагы эле запретке койгон жок, мени деген эметкен жок. Анын бардыгы тең до сих пор в процессе. То есть процессте турат дагы элечи. Бирок арбитражный сот силердикини кабыл алыйт. Ошон үчүн көптөгөн мекендештерибиздер аябай көп заблужденияга киришет. То есть ойлошот, эгерде мен деген Золотая коронаны алып туруп, аны бербей эле койсом болот депчи. Жок, силер беришиңер керек. Мунун бардыгын тең бербесеңиздер, силерде ушундай көйгөйлөр болот. Запреттер болот, Россия территориясынан чыга албай каласыңар, Россия территориясына кире албай каласыңар. Ошон үчүн бизге кайрыла турган болсоңуздар, например, силер 100 000 алып туруп, ал 300 000 болуп кетсе, же болбосо 500 000 алганда мекендештерибиз бар, алар деген 1,5 миллион болуп кетет. Ошонун бардыгын тең, чтобы оспорить, надо уже заявление жазыш керек. 46-й отделге, то есть арбитражный сотко заявление жаза турган болсок, ал жактан рассмотрение болот дагы, силердин ушундай запреттериңердин бардыгы тең приостановление болот. 46-й федеральный закондун негизинде. Ошол приостановление болот дагы, анан кийин силер Золотая коронаны либо жаап салсаңыздар болот, ошол задолженностьтин баарын тең списание кылып, же болбосо ошонун бардыгын тең силер кайра токтотуп приостановление кылып, жанакы соттошуп, жанакы проценттин бардыгын тең вы можете снизить только через арбитражный суд. Ошон үчүн эгерде силерге заявление керек боло турган болсо, юристтердин жардамы керек боло турган болсо, бизге кайрылыңыздар. Жана эң эле маанилүү нерсе, бардыгына тең эле биз жардам бере албайбыз. Бул жактан өзүнүн регламенти бар. Золотая корона силерде деген арбитражный сотко бериш керек.
ушундай задолжник бар, ушул задолжниктен бизде акчабызды кайтарып берилет. Аны силер каяктан текшерсеңиздер болот. ФССП базасынан текшерсеңиздер болот, чыгып кетип бара жатканда жана банковский картаңардан, то есть Сбербанк болобу, Тинькофф болобу, там ВТБ болобу, ошол жактан силер запрос кыласыңар. Запрос справка о задолженностях деп справка заказ кыла турган болсоңор, ал жактан силерге келет справка. Эгерде справкада жазылып боло турган болсо, там ушундай арбитражный суд, ушундай номер менен ушул номер дела деп жазыла турган болсо, тогда бизге келиңиздер. Бизге келсеңиздер, биз силерге полностью ошол арбитражный сотко заявлениеңарды жазып, оспаривать этип, же болбосо ставкасын түшүргөнгө да жардам беребиз. Ошондуктан бизге кайрылыңыздар, биздин Москва шаарындагы офисибизге кайрылсаңыздар болот, биздин Кыргызстандагы офистерибиздерге да кайрылсаңыздар болот.